أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على رسوله الكريم. اللهم ذكرني من نصيحة وعلمني من رحيلت وارزقني العلم والحكمة يا عظيم يا حكيم. بسم الله والسنة رسول الله. Bugünkü жазганыбызды мынау Аллах Тааланын ыраазычылыгын табуу жолдору деген мааниде жазып атабыз. Аллахнын ыраазычылыгын табуу эмнеден башталат? Авал адам, инсан кой Кудайга башайм, Кудай бар экен деп түшүнгөндөн кийин, анан могу келме менен мусулманчылыкка өтөт. Ошондо мына келмени кайталап коеюн. Могу созулма деген мат деп коет. Эми кыргыз тилинде андай жок, бирок бул эки аны муну экиге созгула, муну бирге созгула да. Созгула деген мааниси чийилгени да. Мына ла илаха иллаллах Мухаммаду Расул созулма, Расулуллах. Бул жерде Алладан башка сыйына турган зат жок. Мухаммад анын пайгамбары деген маани менен эле ошентип ушуну чын жүрөктөн 3 жолу айтып, Алланын бардыгына, жалгыздыгына ишенип, Мухаммад анын пайгамбардыгына ишенип айткандан кийин адам мусулманчылыкка өтөт. Момун мусулман деп аталат. Андан кийин бул момун мусулман өткөндөн кийин адам затынын чоң бир катаал душмандары бар. Атасы Иблис алейхиланат, анын тукумдары, шайтан болуп калган жиндер, инсандар бар. Эки түрлүү да. Ошолор адуву мубин деген көткөт, ачык айкын инсанга душман болот. Мен мусулман болом деген инсанга булар айгашкан душман болот. Кийинчерээк мен тиги Ясин сүрөсүнүн аяттарды окуп берейин ушул жөнүндө. Ошол убакта ошол Кудайдын каарына калган, ташбаранга алынган шайтан анын жааматы ага кул болуп калган жиндер менен инсандардан жаман сөз, жаман көз жана жин шайтандан терс амалдуудан коргонуу, кара дубадан, сыйкырдан коргонууну үйрөнүү, бул капырлыкка кирип шайтан болуп калгандар мына ушундай нерсени пайдаланат. Мусулман адамдарга каршы. Ошол убакта ошол нерселер, сыйкырлар, терс амалдар ден соолукка таасири өтө орчундуу, адамзаттын оорукчандай кылып коет. Ошондуктан Аллах Таала шифо аяттарында берип койгон. Ушул аяттарды окусаңар, ошодо шифо бар деген мааниде. Ошону эми мен силерге түшүндүрүп бергенге аракет кылайын. Андан кийин авалкысы ошол келмени айтып, мусулманчылыкка киргенден кийин, менин душмандарым бар экен, айгашкан душман бар экен, андан коргонушум керек деген ой кетет адамга. Алар биз көрбөгөн жерден көрүп турат. Алар кайыптан көрүп турат бизди. Амалдары өтө күчтүү. Ошондуктан коргонбой коюш бул туура эмес болуп калат. Эле жем болуп калабыз да шайтан шабырларга. Ошон үчүн өзүңөрдү коргонуунун жолун издеш керек. Эми эң биринчиси эмнеден башталат? Фатиха сүрөсү деп коет. Ачуучу. Азыр мен аны отуруп окуп берип түшүндүрүп берейин. Андан кийин Бакара сүрөсүнүн 1-аяты. Алиф лам мим менен башталат. Аны да окуп түшүндүрүп берейин. Андан кийин Аятул Курси, бул коргоонун чеп коргондорунун бири да Бакара сүрөсүнүн 255-аяты. Андан кийин Фалак, Таңнуру, Аннас. Акыркы 113-114 сүрөлөр. Мен ушуну казыр силерге Кур'ан-ы Каримден окуу аяттардан түшүндүргөнгө аракет кылайын. Өзүңөр баягы мусулманчылыкка ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах менен өткөн менен дагы биле турган нерселер көп. Ошонун башатын баштап коеюн, ама калганы Аллах Таала улар эми иншалла. Бисмилlah. Аузубиллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustakîm, sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Bul kitap Iyik iki hramdın kızmatçısı Padişah Abdullah bin Abdul Aziz Ali Suud Arabiyanın padişahsına kazı olup kalmadı. Tarafından Allah Taala'nın yolunda vakıf deyip. Satууга болбойт,
Akısı taratılат ошо мечиттен алдым эле бир кайсы жылдары. Алла разы болсун. Allah Abdul Aziz Ali Suud'dan razı olsun. Abdul Aziz Suud özü Allah'a razı olsun. Şu kılgan Kırgız eline kılgan hizmet için. Fatiha suresi. Kur'an-ı Kerim'de açkanda şu Fatiha suresi okulat. Açucu da oşun için atalat. Birinci ayatı. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimdu, merimdu Allah'tan atı menen başlayımın. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Alamdardın Rabbisi Allah'a alkış maktub olsun. Alamdardın Rabbisi. Yemin için alamdardın Rabbisi de ayet odat Allah Teala. Bu bizden ele alam emes. Bundan çıkarı alamlar var da oşonun bağırdığının Rabbisi. Araplardın Rab degen sözü Kırgızça kotorganda başkaruçu, kojoyun, yana tarbiya kılıçı degen maanini bildirет. Oşol Allah Teala özü jönündө түшүнүк берип атат. Men tarbiyachımın, alamdardı başkaruçumun, kojoyunlar jana tarbiya kılıçular dep özü tasdiqtap atат Allah Teala bizge. Al rayımdı, merimdi özünün sapatlarını aytып atат. Bizge merimin, rayımın tökkörün. Kıyamat gününün padişası en barız ölümdü tatıyız. Allah'ın aslında bayağı gayretilip barabız da surak, mahşar ayantına. Oşol günde aytып atат. Padişası, hükümdarı da suraka salçuzat. Bu hak nerede? Ondan keyin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn deydi. Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Jana mo'minlar öyle söylep atat, musulmanlar. Жалгыз сага гана сыйынабыз, жана сенден гана жардам сурайбыз деп, бул момундардын, мусулмандардын анты болуп калат да, антка тете нерсе бул. Мына жалгыз сага гана сыйынабыз, жана сенден гана жардам сурайбыз деп Аллах Таалага биз ант берип атабыз. Бул антка тете. Бизди туура жолго баштагын. Иддина сиротел мустаким дейт. Мына ошол туура жолго баштагын дейт. Tuğra jol aytkan em bul İslam dini adaşkanlar bolsa adaşkanlar emes, senin ağrına kalıp kalganların jolun emes deyt da. Karna kalgan adaşkanlar al, janagı adaşkan dinler var, karna kalganlar var. Oşolorun jolu emes. Tuğra jolga başlagan, jana takvalıktın, adaldıktın joluna başladıp biz Allah'dan suranıp atalım. Buna Fatiha suresinin manisi uşunday. Andan keyin Fatiha suresini aytıp biz Allah Teala ant berip başlap düşüne başladık. Andan keyin Bakara suresinin 1. ayatı. Alif lam mim dep 3 harf menen başlarat. Bunu hem Allah Teala özü sırrın bilet, biz bile albayız. Bu yerde Allah Teala momun musulmanlar kanday adamlar degen manisi var da, şunu düşünüp alsak yaxşı. Alif lam mim Zalikal kitabu la rayba fihi huda lil muttaqin deyt. Bu kitapta deyt, bu Kur'an-ı Kerim'de hiç gümen yok. Takva kişiler için tuğra yol. Adaşkandır emes, karına kalgan emes, tuğra yolda. Allazina yu'minuna bil gaybi ve yuqimuna salata ve mimma razaqnahum yunfiqun deyt. Kotormosu, alar kayıpka işenet. Periştelerin kayıpta, Allah Teala özü kayıp. Namazdı toluk atkarışat deyt. Jana biz rızkı kılıp bergen nerselerden kayır sadaka kılışat deyt. Hem jenge bayağı baylarga zeketi da giret, sadaka bayağı Kuday bergen rızkını bölüşkülü degen manide. Ülüne gayrımdı ol. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ deyt. Dağalara Muhammed sağa düşürülgen Kur'an, sünnetkö, jana senden burada düşürülgen nerselerge Tevrat, İncil, Zabur kitaplarına daim keltirişet. Jana ahiretke anık işenişet. Hem biz Kur'an, sünnetke amal kılabız, Tevrat, İncil, Zaburlar burmalanıp kalgan, oşon için biz amal kılbayız. Birok iman keltiremiz, işenemiz. Allah'dan gelgen kitaplar dep. Ahiretke anık işenişet. Hem bu ayak suraka varabız, Allah'ın aslına varabız ahirette degen işenip katı oluş gerek. Bu hak nerse çındık da olur. Ulaika la hudan min rabbikum ve ulaika humul muflihun deyt. Oşol adamlar deyt. Ana
Rabbisi tarabынан келген туура жол үстүндө жана ошолор гана жеңишке жетүүчүлөр дейт. Мына ошолор жеңишке жетип, эми баягы жеңишпесе эмне Кудайын Тааламдын рахматын таап бейишке кириш да. Чоң жеңиш да. Эми жөнүндө капырлар жөнүндө айтылып атат. Иннеллезине кафару савау алейхим анзартахум ам лам тунзирхум ла юкминун дейт. Чынында дейт, сен капырларды тозок менен дейт, коркутсаң деле, коркутпасаң деле айырмасы жок. Иман келтиришпейт. Мына капыр болуп калгандар, булар иман келтирбейт. Аллага ишенбейт. Мына капырлар кандай, мусулман кандай, айырмасы ушул жерде. Хатамаллаху ала кулубихим ва ала самихим ва ала абсорихим гишава ва лахум азабун азим дейт. Аллах алардын жүрөктөрүн жана кулактарын мөөр басып, көздөрүнө баарда тосуп койгон дейт. Жана акырет алар үчүн чоң азап бар. Акыретте алар үчүн чоң азап бар. Мына капырлардын акыбалы жана мусулмандардын акыбалы. Ошол адамдар деп Аллах Таала атап атат. Момун мусулман кандай, капыр кандай экени. Эми өзүн коргоого келгенде адамзатына эмне керек? Эмнени билиш керек? Дегенде. Дегенде Аят-ал Курси деп коет. Бул Бакара сүрөсүнүн 255 аяты. Аят-ал Курси деп коет. Алланын курсиси жөнүндө да. Аллаху ла илаха илля хуwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Котормосун. Аллах эч бир сыйынууга татыктуу Кудай жок, өзү гана бар. Ал түбөлүктүү тирүү, ар нерсени башкарып туручу. Аны үргүлөөдө уйку да кармабайт. Асмандагы жердегинин баардыгы аныкы. Анын алдында анын уруксаты болмоюнча эч кимге шапаат колдоочулук кыла албайт. Ал алардын баардык макулуктардын келечегиндеги жана өтүмүшүндөгү нерселерди билет. Ал эми алар калайык болсо, анын илиминен ал өзү каалагандан башка эч нерсени билишпейт. Анын курсийси асмандар жана жерден да кенен. Ал экөөнү асмандар менен жерди сактап туруу аны такыр чарчатпайт. Жана ал эң жогорку жана эң улук. Мына Аллах Таала өзүнүн бийлигин кантип сактап турган, ааламдарды карап турган жөнүндө өзү жөнүндө маалымат берип атат. Мына ушул чеп коргон кылып ушуну окуса коргоого кирет бул адамды. Андан кийин жана биз айтпадыкпы, айгашкан душман деп. Мына ошол шайтандын жөнүндө айтылган сөз алейхи ланат. Аллах Таала бизге кайрылып айтып атат. Bismillah. Alam ahad ilaykum ya bani Adam an la ta'budu şeytan innahu lakum aduvun mubin deyt. Mına котормосу. O adam urpактары, мен силерге шайтанга ибадат кылбагыла. Ал силерге анык душман. Ал силерге анык душман деп Аллах Таала шайтандын душмандыгын бизге тастыктап атат. Душман менен кармашыш керек. Өзүмө гана ибадат кылгыла. Туура жол ушул деп буйрубадым беле деп бизде өкүм кылып атат Аллах Таала. Ал силерден көп муумдарды азгырып жиберди го дейт. Акылыңарды иштетпейт белеңер деп Аллах Таала бизден сурап атат. Силерге убада кылынган тозок ушул. Мына эгерде биз шайтанды ээрчип калсак, мына силерге убада кылынган тозок хак нерсе. Мындан мына сактануунун жолдорун эми амалдарын кылыш керек инсан. Аягында o эки Курандын аягында эки аят Фалак менен Нас сүрөсү мына ошолорду Аллага дуа кылып Алладан сураганың менен барабар да бул. Мынакей. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул аузу би раббил фалак. Айт о Мухаммед, таңдын Раббисинен коргоо тилейм. Таңдын Раббисинен Аллах Тааладан коргоо тилейм деп айт дейт.
min şerri ma halaq. Özü jaratkan ziyandуу nerselerdin jamandыгынан. Wa min şerri ghasiqin iza waqab. Kaптап кирген учурдагы караңгы түндүн жамандыгынан. Wa min şerrin naffasati fil uqad. Tүйүндөргө дем салган сыйкырчылардын жамандыгынан. Мынакей. Wa min şerri hasidin iza hasad. Суugун арткан учурда көрө албаган кишинин жамандыгынан. Мына көрө албастыктан сакта деп. Аллах Таала Falak сүрөсүндө бу таң нуру деген сүрөдө ошондо айтып атат. Бул коргоого кирет. Адам коргонуш керек да ошол сүрөлөрүндө көбүрөөк айтып, көбүрөөк окуп. 114-сүрөсү An-Nas сүрөсү. Bismillahirrahmanirrahim. Ul a'udhu bi rabbin nas. Айткын Мухаммад, мен инсандардын Раббисинин, биздин кожоюн, башкаруучу, тарбиячыдан Рабби деген. İnsanların padişahından deydi. Malikin nasi, ilahin nas. İnsanların sıyınığa tatıklı bolğon Kudayınan korgoo tileyim. Buna Allah Teala'nın korgoo tileyip atağızda. Min şerril vasvasil honnasi. Min şerril vasvasil honnasi. Anın ısımı aytılganda yaşınıp kalıuçunun jamandığından. Бұл Аллах Тааланын ысымы Аллах деп бисмилла дегенде шайтан алейхиланат качып жашынат. Мына ошол жашынып калуучунун жамандыгынан, ошо шайтандын жамандыгынан деген. Аллахнын ысымын укканда качып жашынат деген маанида. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ал шайтан адамдардын көкүрөгүнө азгырык салат. Ал шайтан адамдардын көкүрөгүнө азгырык салат. Көптөгөн азгырык. Байлык, бийлик, өтө бир катал амалдарды салып, адамды тозокту көздөй сүйрөйт да бул шайтан алейхиланат анын жаматы. Мына ушул жерден биз Аллах Тааладан жардам сурап, коргоо суранып атабыз. Мына ушул нерсе менен коргонот адам. Минал джиннати ван наси. Алар азгыруучу шайтандар дейт. Жиндерден жана адамдардан болот дейт. Көрдүңүздөрбү? Жиндерден жана адамдардан болот. Кээ бир адамдар бар, бул сөөлөкөт адам, бирок өзү шайтан болуп калган. Кээ бир жиндер бар, жин, бирок шайтан болуп калган. Эми бурадар жиндерибиз бар, мусулман адамдар бар. Ушунун айырмасын ушул жерде айтып атат Аллах Таала. Мына ушул аяттар менен ушул Фалак, Нас, Аятал Курси кыргызча айтканда чеп коргон деп койсо болот да. Ушуну билип, ушул аяттар менен коргонгонду үйрөнүш керек инсан. Себеби мусулманчылыкка киргенде шайтан алейхиланат бул айгашкан душман. Баардык амалдарын колдонот. Эптеп эле ушул инсанды тозокко салып берсем деп. Себеби өзү бул тозоктон чыккыс болуп калган. Ошон үчүн эми элибизге дуа кылып коелу. Аллахумма заккирни ма насайту ва алимни ма рахилту варзукни лилма вал хикмат я азим я хаким. Я Аллах субхана ва таала ушул айткандарым элиме пайда берип баракасын тийгизбей анча мынча туура жолго багыт бергенге өзүң ырайым этип, өзүң туура багышта жараткан Аллах Таала. Кыргыз эли адалдыкта момун мусулман элин пайгамбар Мухаммад Мустафа көрсөткөн адал жолдо, имандын жолунда, исламдын жолунда болушуна өзүң ырайым эт. Аллах акбар.